Адыл Исматуллаев Аксы райондук электр тармактар ишканасында айдоочу болуп иштегенине 7 жыл болду. Буга чейин эски унаасы тоолуу аймакта жакшы эле түйшүк тарттырган. Авариялык учур катталган дарекке жетпей, иш ыргагы көп жолу үзгүлтүккө учураган. Эми минтип жаңы унаанын ачкычын алды. Айда эски машиналарды айдап жана алып жүргөнбүз. Мына Кудайга шүгүр. Жетекчилерге рахмат, мына жаңы техникаларды алып беришип атат. Кудай буйруса бияғына да жақсы іштерді атқарғанға қолдан келишинче жана аракет кылабыз. Техникаларыбызды жаңылап берип турсагына жумушты жакшы жана алганга. Мына айырмачылыгы эми заманбап, мындай айтканда ыңгайлуу удобствосы бар. Жалал-Абад электр тармактары ишканасына караган район шаарлардагы 9 бөлүмгө бирден кызматтык унаа тапшырылды. Жалпы 6 бригадалык унаа жана 3 экскаватор берилди. Ишчилер ушул колу менен казып 1-2 саатта бир мамы тургузса, эми бул экскаваторлор менен 20-30 мүнөттө бир апора мамы тургуза алабыз, алмаштыра алабыз. Бул дегенде канча үнөм, канча биздин ишчилердин күчү үнөмдөлөт, канча убактыбыз үнөмдөлөт. Bunun arkasında kança elge biz yaxşı hizmet gösteririz. Bunun arkasından aytkım kelет dagы bu bizdin kooptuluk, ылдыйлайт, балдардын иштеген производительствосун айтканда көтөрүлөт. Биз эми толкундан турабыз бүгүн мына сүйүнүп бардык. Бул да болсо биздин чоң ишканабызга пландык иштер аткарууга, элди сапаттуу туруктуу электр менен камсыз кылууга чоң өзүнүн жардам берет. Bizde жалпы облыс аймағында 110 подстанция бар. Андан сырткары 2700-ден ашык километрден ашык электр линияларыбыз бар. Ушул мен ойлойм, Кудай берсе ушул техникалар менен биздин кызматкерлерге дагы ыңгайлуу. Бир жагынан ушул оператив жумушту алып барууда чоң өзүнүн жардам берет. Былтыр энергетика министри Жалал-Абад электр тармактары ишканасынын кызматкерлери менен жолугушуп, унаага болгон зарылдыкты көргөн. Ильяс Турдубай уулу, Баяман Тургуналиев, Ала Той 24, Жалал-Абад облусу.